Өлкөдө жол транспорт кырсыктары биринчи кезекте жол кыймылынын жөнөкөй эрежелерин сактабагандыктан же көңүл бурбагандыктан улам айдоочулардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн өздөрүнөн келип чыгат. Андан кийин таасир этчү факторлор унаа каражаттын техникалык абалы жана жол шарттары. Жол кырсыгынын эң негизги эрежелери ашыкча ылдамдыкта башкаруу, жолдун каршы тилкесине чыгуу, озуп өтүп маневр жасоо ыкмалары жана алкоголдук ичимдиктер, баңгизат, психотроптук жана башка маң кылуучу заттар менен мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын башкаруусу үрөй учурган жол кырсыктарына алып келүүдө. Жолдогу мыйзам бузуулардын алдын алуу, республиканын жолдорундагы абалга көзөмөлдү күчөтүү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы, ошондой эле анын бардык түзүмдүк бөлүмдөрү күн-түн дебей рейдтик иш-чараларды баймабай жүргүзүп, унаалардын кыймылына көзөмөлдү күчөтүп келет. Белгилей кетсек, адам өмүрүн алган жол кырсыктардын көп келип чыгышы көйгөйдүн актуалдуулугуна президент Садыр Жапаров көңүл буруп, 2021 жылдын декабрында Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын жарыялаган. Бул документ жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатып, жабыркагандардын санын, жол транспорт каражаттарынын кесепеттеринин оордугун жана алардын кесепеттерин азайтууга багытталган. Жол коопсуздугун камсыздаган кызматтын байкоосуна ылайык авариялардын 92,4% айдоочулардын күнөөсү менен катталат. Жол кырсыгында набыт кеткендердин басымдуу бөлүгү жумушка жарамдуу 18-ден 35 жашка чейинкилер түзөт. Жыл башынан баштап жанагы жаңы транспорт каражаттарын алып бердик. Ошол эле учурда дагы ылдамдыкты өлчөөчү атайын техникаларын да алып берип, бүгүнкү күндө кызматкерлердин ишмердүүлүгүн күчөттүк да. Ошонун алкагында жол кырсыгы кыскарып отурат. Ички иштер министрлиги жүргүзгөн профилактикалык иштердин жыйынтыгында республикада катталган жол кырсыктарынын саны 2021 жылга салыштырмалуу 10%га төмөндөгөн. Ал эми каза болгондор 27%га, жабыркагандардын саны 6%га азайды. Тагыраак айтканда, өткөн жылы ушул учурда өлкө боюнча каза болгондордун саны 552 болсо, 2022 жылы 403 учур катталып, 27%га азайган. Белгилей кетсек, жол кырсыктарын жана эреже бузууларды болтурбоо максатында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык зарыл чараларды көрүп, баймабай рейдтерди жүргүзүп, санариптик мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу аркылуу ийгиликтерди жаратууда. Башкы прокуратуранын координациялоосу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте укук бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат тутумунун төлөм мобилдик тиркемесинин пилоттук долбоору ишке ашырылууда. Мында инспекторлор жолдо жүрүп, каттоо кызматынын маалымат тутумдарына туташтырылган электрондук планшеттер аркылуу унаа каражатына байланышкан маалыматты, издөөгө алынган жарандар жана унаалар, айнегин караңгылаткан унаалар, жол эрежелерин бузууда катталган айыптарды төлөбөй жүргөн айдоочуларды аныктоого ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Аталган автоматташтырылган маалымат тутуму бардык катталган укук бузуулар жана аларды жасаган адамдар, анын ичинде коопсуз шаар аппараттык программалык комплекстин жардамы менен катталган, ошондой эле аларга карата колдонулуучу жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө маалыматтарды чогултууга, иштеп чыгууга жана сактоого багытталган. Бүгүнкү күндө бул система өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүп, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдарга бир катар артыкчылыктарды берди. Эми укук бузуулар боюнча автоматташтырылган өндүрүштү жүргүзүү, толук эсепке алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Маселен, жол коопсуздугун камсыздаган инспекторлор тутумдун жардамы менен жол эрежесин бузуп жаткан айдоочуну оңой эле аныктоого жана барып ыкчам чара көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Башкача айтканда, санариптик мүмкүнчүлүктөрдүн жардамы менен айдоочулар тарабынан мыйзам бузуулардын алдын алууга таасир этүүгө болот. Бул тутумдагы маалыматтарды кызматкерлер жеке логин жана жашыруун тамгалар менен колдоно алат. Бирок өз алдынча өзгөртүүгө жана базадан жок кылууга жол берилбейт.
Планшеттер аркылуу башкармалыктын кызматкерлерине онлайн режиминде укук бузуулардын документтерин текшерүү процессин тездетүүгө жана укук бузуулар боюнча өндүрүштү электрондук форматта жүргүзүүгө ыңгайлуу. Ыйгарым укуктуу адам мыйзам бузуучунун жеке кодун, укук бузуулардын бирдиктүү реестри, төлөм мобилдик тиркемесине же автотранспорт каражатынын мамлекеттик номерине киргизген учурдан тартып, унаанын ээси жана укук бузуулардын тарыхы жөнүндө бардык маалыматтарды биле алат. Ошондой эле жеринде электрондук протокол түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал айыппулду төлөө кодун киргизүү менен банктык тиркемелер аркылуу айыппулду дароо төлөп берүүгө мүмкүндүк берет. Бул базада маалымат дароо көрсөтүлүп, айыппулду төлөө боюнча милдеттеме жүктөлөт. Ыктыярдуу тартипте төлөнбөгөн айып дароо сот органдарына мажбурлап аткарууга жиберилет. Муну менен бирге жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн жакында төлөм мобилдик маалымат порталынан ачык маалыматтарды алууга шарт түзүлөт. Бул учурда жарандар жеке номерлерин берүү менен өздөрүнүн айыптары жана мамлекеттик органдар кабыл алган укуктук кесепеттери жөнүндө толук маалыматтарды биле алышат. Башкы прокуратура Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен кызматташуунун алкагында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгын 200 электрондук планшет менен кошумча жабдуу боюнча макулдашууга жетишти. Алар жакынкы арада инспекторлорго иш жүргүзүү үчүн тапшырылды. Текшерүүгө алынган унаа каражаты токтотулгандан кийин инспектор айдоочунун айдоочулук күбөлүгү менен жарандын өздүгү текшерилет. Эгерде ал жаран издөөгө алынган болсо, ошол замат планшеттин экранында көңүл бургула издөөдө деп көрсөтүлөт. Же унаа каражатына төлөнбөгөн айыптар аныкталган учурларда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. Башкармалыктын кызматкерлери тарабынан тесттик режим менен иштегенден бери 670 унаа каражаты атайын айып аянтчасына токтотулуп, арыз ээлерине малындалды. Ошол эле учурда башкы прокуратура жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте автоматташтырылган маалымат тутуму, укук бузуулардын бирдиктүү реестри, төлөм мобилдик тиркемесин өркүндөтүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүп жатат. Көптөгөн сунуштар түздөн-түз инспекторлор тарабынан киргизилген. Алардын актуалдуулугу иштеп чыгуучулар тарабынан эске алынган. Алар жол коопсуздугун жана укук тартибин камсыз кылуу үчүн ишти жакшыртууга багытталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жол кыймылынын катышуучулары жол кыймылынын эрежелеринин талаптарын билүүгө жана аткарууга милдеттүү жана жолдогу тартип ар бирибизден башталаарын унутпашыбыз керектигин эскертет. Нургүл Жумабекова, Уланбек Дыйканбаев, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.